Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 6 бөлүм. Ден соолук үчүн купуя сыр. 124. Джон Хагелин. Квант физикасы боюнча адис жана социалдык стратегия боюнча эксперт. Биздин денебиз өз ойлорубуздун жемиши болуп саналат. Ойлордун табияты жана эмоциялар канчалык деңгээлде биздин денебиздин физикалык абалын, түзүлүшүн жана функцияларын аныктай алаарын медицина илими азыр гана түшүнө баштады. 125. Джон Де Мартини. Даарыгерлик тажрыйбада плацебо эффектиси бар. Плацебо бул денеге күмөн таасир этпеген кандайдыр бир зат. Мисалы, кант пилюлясы. Силер пациентке бул өтө эффективдүү каражат деп айтасыңар. Айрым учурларда ошол плацебо чынында эле чыныгы дарыдан да ашыкча эффектиге ээ болуп калат. Көрсө адамдык аң сезим дарылоодогу башка дарыларга караганда чоң кызмат аткарган эң зарыл фактор экен. Эми силер сырдын масштабын тааный баштаганыңарда адам турмушунун айрым кубулуштарынын чыныгы маңызын даана көрө баштайсыңар. Анын ичинде ден соолукка тиешелүү нерселерди да тааный баштайсыңар. Плацебонун эффектиси белгилүү феномен. Пациенттер таблетка бул дары деп ойлоп, ага чындап ишенишсе, анда алар ишенгенин ала алышат да айыгып чыгышат. 126. Джон Де Мартини. Эгерде адам оорулуу болуп, анын акыл эсинде ооруну эмне пайда кылып жатканын аныктап чыгуу же кадимки дарылар менен дарыланыш керек деген тандоонун алдында турса, анда өлүмгө алып келүүчү курч абалда пациенттин башында эмне болуп жаткандыгын параллель түрдө изилдөө менен медицинанын кызматынан пайдалануу туура болот. Дарыны четке кагууга болбойт. Дарылоонун баардык формаларын колдонуу зарыл. Акыл эстин жардамы менен дарылоо кадимки медицина менен гармонияда иштейт. Эгерде силердин бир жериңер катуу ооруп жатса, дары ооруну алып салууга жардам кылып, ден соолукка көңүл бурууга мүмкүндүк берет. Идеалдуу ден соолук тууралуу ойлонуу керек. Ар бир адам муну тегерегинде болуп жаткандарга карабай өз күчү менен аткарышы зарыл. 127. Лиза Николс. Аалам молчулуктун үлгүсү. Чыныгы асыл байлык. Силер ааламдын байлыгынын сезимине ачылганыңарда силер үчүн даярдалып турган таңкалуу, кубаныч, бакыт жана бардык укмуштар, чың ден соолук, бейпилдик жана жумшактык күтүп турат. Бирок силер ааламдан негативдик ойлор менен жабылып алсаңар, силер дискомфорт, оору, кыйналууну сезип, силердин ар бир күнүңөр чыдагыс ооруга толгондугун туясыңар. 128. Бен Джонсон. Врач, жазуучу жана белгилүү энерготерапевт. Миңдеген оорулар жана диагноздор бар. Бирок алар организмдин алсыз жагын көрсөтөт. Оорулардын бардыгы бир гана булакка ээ, ал стресс. Эгерде силер чынжырга же каалаган системаңарга ашыкча жүк койгон болсоңор, ал чынжырлардын бири үзүлүп кетет. Бардык стресс бир эле негативдик ойдон башталат. Бир ой билинбей өтүп кетет. Анын артынан улам окшош ойлор стресс болмоюнча тартылып келе берет. Стресс натыйжана гана болуп саналат. Бирок анын себеби бир эле негативдүү ойдон пайда болгон негативдүү ой жүгүртүү. Мындай ыкма менен силер стрессти тартып алганыңар маанилүү эмес. Силер муну бир эле жалгыз позитивдик ой менен өзгөртө аласыңар. Ал болсо артынан башкаларын тартып келе берет. 129. Джон Де Мартини. Биздин физиология кайра артка кетүүчү байланышты иштетиш. Биздин организм баланстан чыгып кеткенин же биз жашоону жеткиликтүү жакшы көрө албаганыбызды жана ыраазы болбогонубузду маалымдоо үчүн ооруларды пайда кылат. Ошондуктан дененин сигналдары жана симптомдору коркунучтуу эмес. Доктор Де Мартини сүйүү менен ыраазычылык, алар кандай гана формада болбосун, биздин жашообуздагы бардык негативди ээритип жиберет деп далилдейт. Сүйүү менен ыраазычылык деңиз сууларынын ортосун ачып, тоону оорудан жылдырып жана кереметтерди ишке ашыра алат. Ошону менен бирге алар бардык ооруну жеңе алат. 130. Майкл Бернард Бекфит. Эгер адам өз денесинде ооруну же жашоосун кандайдыр бир жагымсыздыкты материалдаштырган болсо, аны туура ой жүгүртүүнүн жардамы менен оңдоого болобу деп сурай беришет. Жооп албетте болот. Күлкү эң сонун дары. 131. Кетти Гудмен. Өз башымдан өткөн окуя.
мага көкүрөктүн рак оорусу деген диагноз коюшкан. Мен айыгып кетериме чын жүрөктөн бардык күч кубатым менен ишенгем. Күнүгө мени айыктыргандыгың үчүн рахмат деп айтчумун. Мен муну кайра кайталай бердим. Мен чын жүрөгүмдөн айыкканыма ишендим. Мен өз денемди эч качан рак болбогондой элестеттим. Дагы айыгыш үчүн көптөгөн күлкүлүү кинолорду көрө бердим. Менин болгон жумушум каткыруу жана каткыруу. Жашоомо бир аз да чыңалууну киргизген жокмун. Себеби өзүңдү өзүң дарылоо, стресстен өткөн зыяндуу нерсе жок. Диагнозду койгондон мен толугу менен айыкканыма чейин болжол менен 3 ай өттү. Эч кандай нурсуз жана химиялык терапиясыз эле айыгып кеттим. Кэти Гудменге дем берип турган керемет окуясы 3 улуу күчтүн акыретин даңазалайт. Айыгууга ыраазчылык күчүн, калган нерсени алууга ишеним күчүн жана биздин денедеги ооруларды жеңүү күлкү менен кубанычтын күчүн. Норман Кезнестин окуясын уккандан кийин Кэти өз дарылануусуна күлкү киргизүүнү чечти. Норманга айыкпас оору деген диагноз коюшкан. Дарыгерлер анын жашоосуна бир нече гана айлар калгандыгын айтышкан. Норман өзүн өзү дарылоону чечти. 3 ай бою ал күлкү каткырык тартуулай турган кинолорду гана көрүп каткырай эле берген. Бул 3 айдын ичинде ал оорудан айыгып, дарыгерлер болсо айыгууну ажайып керемет деп жарыялашты. Күлө берип Норман бардык негативдерден арылган. Ошону менен бирге ал оорудан да айыкты. Күлкү чын эле эң сонун дары. 132. Бен Джонсон. Бизде өзүн өзү айыктыруу программасы тубаса касиет болот. Бир жерибизди кесип же тытып алсак, ал жер өзүнөн өзү бүтөт. Силер бактериалдык инфекцияга кабылып калсаңар, иммундук система буга кам көрүп, силерди айыктырып чыгат. Демек, иммундук система организм өзүн өзү айыктыруу үчүн багытталган. 133. Боб Проктор. Оору чың эмоционалдык абалдагы денеге жашай албайт. Силердин денеңерде ар бир секунд сайын миллиондогон клеткалар өлүү менен бирге кайрадан миллиондогон жаңы клеткалар пайда болот. 134. Джон Хагелин. Биздин дененин бардык бөлүктөрү күн сайын алмашып турат. Айрымдары бир нече ай ичинде алмашса, башкалары 2 жыл аралыгында алмашат. Бирок ар бир нече жыл сайын биз жаңы физикалык денеге ээ болуп турабыз. Эгерде биздин денебиз илимде далилденгендей бир нече жыл ичинде жаңыланып турса, эмне үчүн оорутуучу жана кыйратуучу процесстер бир нече жылдарга созулат. Алар ойдун жардамы менен гана, тактап айтканда, силердин ооруга оюңарды топтоонун жана ага бөлүнгөн көңүлүңөрдүн жардамы менен кармалып турушу мүмкүн. Сонун нерселер тууралуу ойлонгула. Сол нерселер тууралуу ойлонгула. Гармониялык ойлорго баткан адамдардын денесинде оору кармалып тура албайт. Бир гана сонундук бар экендигин билгиле. Силер дайыма сонундук тууралуу ойлоно берсеңер, анын сөзсүз түрдө өзүңөргө тартып аласыңар. Сонун эмес ойлор адамзаттын бардык көйгөйлөрүнүн, анын ичинде оорунун, кедейликтин, бактысыздыктын себеби. Биз негативдүү ойлоно баштаганда өзүбүздүн мыйзамдуу мурасыбыздан ажырайбыз. Мен сонундук тууралуу гана ойлойм, мен сонун нерселерди гана көрөм, мен өзүм сонунмун деп айтып, аны өзүңөргө багыттагыла. Денемден бардык катып калгандарды жана кыймылдын жетишсиздигин кубалап салдым. Өз денемди наристенин денесинде ийилчээк жана сонун көрүүгө оюмду топтодум. Ошонун негизинде бардык булчуң ооруларым жана муундагы оорулуу сезимдер жоголду. Муну бир түндүн ичинде эле ишке ашырдым. Каарылык тууралуу элестетүүлөрдүн бардыгы биздин акыл эсибизде тамырлап жатканын түшүнсөңөр керек. Дене бир нече жыл ичинде, тактап айтканда, кыска мөөнөттүн ичинде жаңыраарын илим ырастаган. Каарылык ой жүгүртүүнүн чектелгенинен улам келип калат. Андыктан мээңердеги андай ойлорду кубалап чыккыла жана силердин денеңерге бир нече эле ай болгонун, акыл эсиңерге канча жылдык эсептеп койгонуңар маанилүү эмес экендигин белгилегиле. Кийинки туулган күнүңөргө өзүңөр белек тартуулагыла. Аны биринчи туулган күндөй белгилегиле. Эгерде өзүңөргө каарылыкты чакыргыңар келбесе, торт үстүнө 60 шам койбогула. Тилекке каршы реалдуулукта жаш курак такыр жоктугуна карабай, батыш коомчулугу жаш өлчөмүнүн идеясына абдан көңүл бурушат. Идеалдуу ден соолукка, сонун денеге, оптималдык салмакка жана түбөлүк жаштыкка өз жолуңарды, оюңарды чыгарып алсаңар болот. Булардын бардыгын сонундук тууралуу ойлордун жардамы менен материалдаштырып аласыңар. 135. Боб Проктор. Эгер силер оорулуу болуп, көңүлүңөрдүн бардыгын ооруга багыттап койсоңор, ал тууралуу адамдар менен сүйлөшсөңөр,
андан да көп оорулуу клеткалардын өөрчүшүнө мүмкүндүк бересиңер. Силер абсолюттук чың денеге ээ экендигиңерди элестеткиле. Ал эми ооруу менен дарыгерлер алектенсин. Көптөгөн адамдар ооруп жүргөндө ал тууралуу дайыма айта беришет. Чынына келгенде алар өз ойлорун вербалдаштырышат. Себеби алар ооруу тууралуу дайыма ойлоно беришет. Эгер силер бир аз сыркоолоп калсаңар, андан да күчтүү ооруга чалдыкпаш үчүн ал тууралуу айтпагыла. Оору силердин оюңар аркылуу чагылдырганын билгиле жана мен өзүмдү сонун сезип турам, бардыгы сонун деп көбүрөөк кайталагыла да аны сезе билгиле. Эгер силер ооруп турганда кимдир бирөө сиздин ден соолугуңуз тууралуу сураса, ага ыраазы болгула. Бул адам силерге жакшы абал тууралуу гана ойлонууну эскертти. Каалаган нерсеңер тууралуу гана сүйлөгүлө. Силер оору тууралуу ойлонбосоңор, аны эч качан пайда кыла албайсыңар. Ал эми аны жугузуп алуудан корксоңор, оюңар аркылуу ооруну тартып аласыңар. Оорулары тууралуу айтып жаткан адамдарды угуу менен да силер өзүңөргө оору чакырып алып турасыңар. Силер аны угуп жатканда бүткүл оюңарды жана көңүлүңөрдү ооруга берип коесуңар. Ал эми силер оюңарды бир нерсеге арнаган болсоңор, демек силер аны сурап алганга барабар болот. Албетте, мунуңар менен силер аларга жардам бере албайсыңар. Силер алардын оорусуна энергия гана кошосуңар. Эгерде чын эле адамга жардам бергиңер келсе, теманы өзгөртүп, жагымдуу нерселер тууралуу сүйлөшкүлө же өз жолуңар менен кете бергиле. Анан оюңардын жана сезимиңердин баардык күчү менен ал адамдын дени сак элестеткиле. Ал ошондой болсун. 136. Лиза Николс. Сиздин кайсы бир жерлери ооруган эки досуңуз бар деп элестетели. Алардын бири позитивдик сезимдерге оюн топтогондугун, ал эми экинчиси ооруга топтогон деп элестетели. Биринчиси үмүт менен жашоону, баардык нерселер үчүн кубанып, ага ыраазы болуп жашоону артык көрөт. Экинчиси болсо ооруну, нараазычылыкты жана азап чегүүнү тандап алган. 137. Боб Дойл. Адамдар өздөрүнүн начар абалына, өтө коркунучтуу симптомдоруна толугу менен көңүлүн топтоп койсо, өз көйгөйлөрүнүн өмүрүн узартышат. Оору тууралуу оюңарды сак-саламаттыкка өзгөртпөсөңөр, оорунан айыкпайсыңар. Тартуу мыйзамы ушундай. Келгиле, ар бир жагымсыз ой биздин денеге кирип турган чыныгы оору экендигин эске бекем тутуп алалы. Прентис Малфорд. 138. Джон Хагелин. Бактылуу ойлор сонун биохимияны камсыздап, денени бактылуу жана чың кылат. Негативдик ойлор менен стресстер организмге абдан чоң зыян алып келет жана мээнин иштешин бузат. Себеби ойлор менен эмоциялар биздин денелерибизди чогултуп, орундарын алмаштырып жана биздин денелерди кайрадан жаратат. Силер денеңер үчүн эмнени чакырып, эмнени материалдаштырып алганыңар маанилүү эмес. Силер муну өзгөртүү, артка кайтара аласыңар. Бакыт тууралуу ойлоно баштагыла, бактылуу боло баштагыла. Бакыт бул сезим, жан дүйнөнүн абалы. Силердин бармагыңар сезим кнопкасында турат. Аны азыр баскыла да тегереңерде болуп жаткан нерселерге карабай кое бергиле. 139. Бен Джонсон. Денеңерден физиологиялык стрессти алып салгыла. Ошондо гана ал өзү багытталган нерселерди жасай алат. Өзүн өзү айыктыруу. Оорудан айыгуу үчүн күрөшүүнүн зарылдыгы жок. Өзүңөрдөн негативдик ойлорду алыстатып салгыла да, ден соолугуңарды табигый абалына силердин ичиңерде пайда болууга мүмкүнчүлүк бергиле. Ошондо гана силердин денеңер өзүн өзү айыктыра алат. 140. Майкл Бернард Бекфит. Мен бөйрөктөрдүн айыкканын көрдүм. Изи жок айыгып кеткен рак оорусун көрдүм. Көрүү жакшырып, кайтып келгенин көрдүм. Купуя сырды ачканымча 3 жыл бою китеп окуу үчүн көз айнек тагынып жүрдүм. Бир күнү кечинде сырды окуп жатып, көз айнегимди издеп жатканымды байкадым. Анан токтой калдым. Кыймылымды түшүнүү мага чагылгандай тийди. Жаш өткөн сайын көрүү начарлайт деген ойду бир нече жолу уккан элем. Айрым адамдар китептеги жазууларды көрүү үчүн аны алысыраак жылдырганын көрчүмүн. Жашым өткөн сайын көрүүм начарлап баратканы тууралуу ойлонуп, аны өзүмө тарта бердим. Мындайды каалабасам да өзүм гана жасап алдым. Ойлорум аркылуу жашоомо чакырылган нерселердин баардыгын өзгөртө аларымды билчүмүн. Ошондуктан 21 жаштагыдай так көргөндөй кылып өзүмдү дароо элестеттим. Мен өзүмдү күңүрт ресторандарда, учактарда, компьютердин жанында жеңил эле эч кандай күч колдонбой окуп жатканымды элестеттим. Кайра менин көрүүм жакшы, мен сонун көрөм деп кайталай бердим. Өзүмдүн сонун көрүүмө кубаныч жана ыраазычылык сездим. 3 күн ичинде менин көрүүм ордуна келип, азыркыга чейин окуу үчүн көз айнек колдонбойм. Мен сонун көрүп турам. Бул тууралуу биздин устаттарыбыздын бири доктор Бен Джонсонго айтып бергенимде, ал
Sen көз айнегиңден 3 күн ичинде кутулсаң, көзүң эмне болгонун түшүнөсүңбү деп сурады. Мен жооп бердим. Жок, Кудайга шүгүр, менин башымда мындай ой болгон эмес. Муну тез арада аткара аларымды гана билгем. Айрым учурларда маалымат канчалык аз болсо, ошончолук жакшы болот. Джонсон өз денесинен айыкпас оорусун кубалап чыгып салды. Андыктан менин көрүүмдүн ордуна келиши анын керемет окуясы менен салыштырмалуу түккө турбаган нерсе болуп калды. Чындыгында көрүүм мага бир түндүн ичинде кайтып келет деп ойлогом. Андыктан мен түшүнгөнүмдө 3 күн керемет болгон жок. Эсиңерде болсун, убакыт менен көлөм аалам үчүн эч нерсе эмес. Безеткини айыктыруу ооруну айыктырган сыяктуу эле жеңил. Процесс окшош, айырмасы биздин акыл эсибизде гана жашайт. Демек силер кандайдыр бир ооруну тартып алган болсоңор, өз аң сезимиңерди анын көлөмүн безеткинин көлөмүндөй кичирейткиле. Баардык негативдик ойлорду айдап чыгарып, жакшы ден соолукка көңүлүңөрдү топтогула. Айыкпас оорулар жок. 141. Джон Демартини. Айыкпас деген сөз ичинен айыга турган деген маанини туюндурарын дайыма айтып келем. Айыкпас оорулар жок экендигине ишенем жана билем. Кайсы бир убактылуу чекитке айыкпас деп аталган оорунун ар бири айыккан. Менин акыл эсимде жана мен түзгөн дүйнөдө айыкпас эч нерсе жок. Бул дүйнөдө силер үчүн орун көп. Мага жана бул жакта жашагандардын баардыгына кошулгула. Биздин дүйнөдө кереметтер күнүгө болуп жатат. Ал баардык сонун нерселер азыр биздин арабызда жашап жаткан абсолюттук молчулуктун дүйнөсү. Бейишке окшоштугун танабызбы? Чынында эле ошондой. 142. Майкл Бернард Бекфит. Силер өз жашооңорду өзгөртө жана өзүңөрдү айыктыра аласыңар. 143. Морис Гудмен, жазуучу жана эл аралык деңгээлдеги лектор. Менин окуям 1981 жылдын 10 мартында башталат. Бул күнү менин жашоомду түп тамырынан бери өзгөрттү. Бул күндү эч качан унутпайм. Учактан кыйроого учурап, денем бүт бойдон кыймылдабай ооруканада жатып калдым. Менин кыр арка сөөгүм чачырап кете жаздады. Биринчи жана экинчи моюн кыр аркамды сындырып алган элем. Демек, жутуу рефлекси да жоголуп кеткен эле. Иче да, жей да, дем ала да албай калгам. Менин диафрагмам абдан бузулган эле. Болгон аракетим көзүм аркылуу жумуп белги берүү эле. Врачтар албетте калган өмүрүмдү көзүн гана ачып жума алган кыймылсыз жашылча сыяктуу өткөрөрүмдү айтышкан. Алар менин келечегимди ушундай элестетишкен. Бирок алардын ою мааниге эмес эле. Менин оюм эң башкысы болгон. Өзүмдү бул ооруканадан чыгып бара жаткан чымыр денелүү адам катары элестеткем. Ооруканада мен жалгыз эле акыл эсим менен иштештим. Силерде акыл эс болуп турганда калганын баардыгын оңдоп алсаңар болот. Мени дем алуу аппаратына кошуп коюшту да, дарыгерлер эч качан өз алдымча дем ала албастыгымды айтышты. Бирок ичимден аста чыккан үн тынымсыз терең дем ал деп кайталай берди. Ошентип акырында дарыгерлер таң калуу менен мени аппараттан ажыратышты. Мен өз акыл эсиме максатымдан же менин эсимдеги сүрөттөн алаксыта турган эч нерсе киргизген жокмун. Өз алдыма жаңы жыл алдында ооруканадан чыгуу максатыма койдум. Ошентип муну аткардым. Ооруканадан басып эле чыгып кеттим. Бардыгы тең мындай болууга мүмкүн эмес деп жатышты. Ал күндү дайыма эсиме сактап жүрөм. Азыр ооруп, кыйналып жүргөн адамдарга болгону 5 гана сөз айтмакмын. Бул сөздөр менин тажрыйбамды туюнтуп, ар бир адам өз жашоосунда эмнеге жөндөмдүү экендигин түшүндүрөт. Адам өзү ойлогон нерсеге айланат. Морис Гудмен керемет адам катары белгилүү. Биз анын окуясын купуя сыр үчүн тандап алдык. Себеби адам акыл эсинин чексиз кубатын жана чексиз потенциалын чагылдырат. Морис Гудман өзүндө болгон күчтү ал эмне тууралуу ойлогондугун реалдаштырууга жөндөмдүү күчтү билген. Баардыгы болушу мүмкүн. Морис Гудмендин окуясы чың ден соолукка, өз жолун ойдон чыгарууга, элестетүүгө жана сезүүгө шык берген. Бул адам өз жашоосундагы ири кырсыкты ири белекке айландыра алды. Купуя сыр жарык көргөн соң көптөгөн адамдар фильмди көргөндөн кийин ооруларынан айыккандыгы тууралуу жазылган каттарды бизге жөнөтүп жатышты. Эгерде силер ишенсеңер, баардыгы болушу мүмкүн. Ден соолук темасын мен доктор Бен Джонсондун сонун сөздөрү менен аяктагым келип турат. Биз азыр энергетикалык медицинанын арасында кирип бара жатабыз.
Ааламда баардыгы тең өз жыштыгына ээ. Андыктан силер бир гана нерсени аткарышыңар керек. Өз жыштыгыңарды өзгөртүү же болбосо карама каршысын түзүү. Дал ушинтип баардыгын, мейли оору болобу, мейли эмоционалдык көйгөйлөрбү же дагы башка болобу, жөн эле айыктырып коюуга болот. Бул качандыр бир учурда биз кездешкен улуу чындыктардын бири. Сырды эсиңерге туткула. Биринчи, плацебо эффектиси тартуу мыйзамынын кыймылынын мисалы. Ага берилген таблетка дары экендигине пациент ишенген учурда ал ишенген нерсени алат да айыгып кетет. Экинчи, идеалдуу ден соолукка көңүлдү топтоо. Бул айланабызда болуп жаткандардан көз каранды болбой, биз өз күчүбүз менен жасай ала турган нерсе. Үчүнчү, күлкү кубанычты тартат, негативди чыгарып салат да керемет айыгууга алып келет. Төртүнчү, ой ооруга топтолуп, ага көңүл бурулгандыктан оору денеде ой аркылуу кармалып тура берет. Силер бир аз сыркоолоп калсаңар, ден соолугуңарды бузууну каалабасаңар, ал тууралуу айтпагыла. Эгерде өз оорулары тууралуу айтып жаткан адамды уксаңар, анда алардын оорусуна силер энергия кошуп жаткан болосуңар. Анын ордуна теманы өзгөртүп, жагымдуу нерселер тууралуу айтып бергиле да, ал адамдардын дени сак экендигин элестеткен кубаттуу ойлорду ааламга жөнөткүлө. Бешинчи, каарлык жана жаш курак тууралуу ойлор биздин акыл эсибиз аркылуу кармалып турат. Андыктан бул ойлорду мээңерден кубалап салгыла. Чын ден соолукка жана жаштыкка көңүлүңөрдү топтогула. Алтынчы, оору жана каарлык тууралуу коомчулуктун оюн эске албагыла. Негативдик маалымат силерге жардам бербейт. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Тынчтык үчүн сыр. 144-чү. Лиза Николс. Адамдар негизинен жаккан нерселерин карап, "Ооба, мен ушуну каалайм" деп айтышат. Ошону менен бирге эле алар каалабаган нерсени көргөндө да аны өз жашоосунан жок кылуу, четке кагуу жана чийип салууга жөндөмдүү сыяктуу элестетип, ага ошончолук эле же андан да ашык энергиясын кетиришет. Биздин коомубузда биз каалабаган нерселер жана кубулуштар менен күрөшүүгө көнүп калганбыз. Ракка каршы күрөшүү, кедейликке каршы күрөшүү, согушка каршы күрөшүү, баңгизаттарга каршы күрөшүү, террорчулукка каршы күрөшүү, зомбулукка каршы күрөшүү. Биз өзүбүз каалабаган нерселерге каршы күрөшүп көнүп калганбыз жана ал андан да көп күрөшүүнү жаратат. 145-чи. Гейл Двоскин, устат жана Седананын усулу китебинин автору. Көңүлүбүздү эмнеге топтосок, ошонун баардыгын түзүп алабыз. Мисалы, биз көпкө созулган согуштар, конфликттер, азап чегүүлөр тууралуу нараазы боло берсек, аларга энергия кошо беребиз. Биз капаланып жана ачууланабыз. Мунун өзү каршы турууну түзөт. Эмнеге каршылык көрсөтсөң, ошол туруктуулук кылат. Карл Юнг 1875-1961. Боб Дойл 146-чы. Эмнеге каршылык көрсөтсөк, ал төмөнкү себептен туруктуулук кылат. Силер бир нерсеге каршы турганыңарда өзүңөргө "Жок, мен муну каалабайм, анткени ал менин өзүмдү ушундай сезгенге мажбурлайт. Эми мен азыр өзүмдү кантип сезип жатсам ошондой" деп айтасыңар. Силер "Мага бул сезим жакпайт" деген өтө күчтүү эмоция берип жатасыңар. Албетте ал силерди карай умтулат. Бир нерсеге каршы туруу теленин экранында көрсөтүлүп бүткөн сүрөттү өзгөртүүгө болгон аракетке окшош. Бул убакытты текке кетирүү, силер өзүңөргө терең кирип карап, жаңы сүрөт түзүү үчүн өз ойлоруңар жана сезимиңер аркылуу жаңы сигнал жиберишиңер керек. Эгерде силер бир нерсеге каршы турсаңар, силерге жакпаган сүрөттөргө энергия жана күч кошуп жаткан болосуңар. Же силердин кыжырыңарды келтире турган нерселерди тартып алып турасыңар. Силерди капа кыла турган окуялар жана абалдар андан да күчтүү болуп чыга келет. Аалам мыйзамы ушундай. 147-чи. Джек Кенфилд. Согушка каршы кыймылдар көбүрөөк согуштарды жаратат. Баңгиликке каршы жүрүш андан да көп баңгизатты жаратат. Себеби биз каалабаган нерселерге көңүлүбүздү топтоп коебуз. 148-чи. Лиза Николс. Эгер биз чынында эле бир нерсени кыйратууну кааласак, анда болгон оюбузду ошого топтоп коюшубуз керек экендигине адамдар ишенишет. Бирок ишенимге, сүйүүгө, молчулукка, жашоого жана тынчтыкка көңүл топтоого мүмкүн болуп турганда, кайсы бир көйгөйгө бардык энергияңды берип коюунун мааниси барбы? 149-чу. Джек Кенфилд.
Тереза апа муну гениалдуу туюнтуп берген. Ал мен эч качан согушка каршы митингге барбайм. Тынчтык үчүн митинг өткөргөнүңөрдө чакыргыла. Ошондо гана барам деген. Тереза апа сырды түшүнгөн. Карап көрсөңөр, ал тынчтык үчүн эмнелерди гана жасабады. 150-чү Гейл Давоскин. Эгер силер согушка каршы болсоңор, андан көрө тынчтык үчүн болгула. Эгер силер ачкачылыкка каршы болсоңор, адамдарга тамак жетиштүү болуш үчүн болгула. Эгер силер кайсы бир саясатчыга каршы болсоңор, анда жөн гана анын оппонентин колдогула. Шайлоолордо көбүнчө адамдар каршы болгондор утуп алышат. Себеби алар бул ыкма менен көптөгөн энергияга жана көңүл бурууга ээ болушат. Бул дүйнөдө бардыгы бир эле ойдон башталат. Чоң окуя ушунчалык маанилүү болуп калат, себеби ал болуп жатканда көптөгөн адамдар ал тууралуу ойлонушат. Анан бул окуяларды биздин ойлорубуз жана эмоцияларыбыз өз көңүлүбүздүн чордонунда кармап турат да, аны жайылтып жиберишет. Бирок биз андан алаксып, анын ордуна оюбузду сүйүүгө топтосок, ал окуя андан ары өнүкпөй жоголуп кетет. Эсиңерде болсун, бул түшүнүүгө кыйын болгон жана эң сонун идеялардын бири. Эсиңерде болсун, тоскоолдук кандай экендиги маанилүү эмес, каалаган нерсе каякта экендиги да маанилүү эмес. Бул кимге тиешелүү болору да маанисиз. Бирок силерде өзүңөрдөн башка пациент жок. Силер өзүңөрдү өзүңөр гана материалдаштырып, көргүңөр келген чындыкка гана ишендиришиңер керек. Чарльз Эннел. 151-чи Джек Кенфилд. Силер каалабаган нерселерди байкай берүү кадимки көрүнүш. Себеби силер мен ушуну каалайм деп айта алгыдай, ал силерге контраст жана салыштырууну берет. Бирок факт боюнча кала берет. Силер канчалык каалабаган нерсеңер же жаман нерселер тууралуу көп айтсаңар, канчалык ал тууралуу окусаңар же айтып берсеңер, ошончо көп начар нерселерди жарата бересиңер. Жагымсыз нерселерге көңүлүңөрдү топтоп койсоңор, тынчтыкты курууга жардам бере албайсыңар. Көңүлүңөрдү негативдик окуяларга топтоп койгон болсоңор, силер аларга энергия гана кошумчалабастан өзүңөрдүн жашооңорго көптөгөн жагымсыз нерселерди тартып келе бересиңер. Эгер силердин турмушуңарда силер каалабаган нерселер пайда болсо, бул силерге жиберилген белги. Өзүңөрдүн ойлоруңардын образын өзгөртүп, жаңы сигнал жөнөтүү керек. Ал гана эмес, кеп дүйнөдөгү абал тууралуу болуп жаткан болсо дагы, силер алсызсыңар. Силерде тынчтыктын бардык күчү бар. Адамдарды бактылуу көрүүгө көңүлүңөрдү топтогула. Көңүлүңөрдү тамак аштын молдугуна топтогула. Өзүңөрдүн кубаттуу ойлоруңарды каалаганыңарга багыттагыла. Эгерде сүйүү менен бакубатчылыкты чагылдырып турган болсоңор, тегереңерде болуп жаткан нерселерге карабай, силер дүйнөдө абдан көп нерселерди берүүгө жөндөмдүүсүңөр. 152-чи Джеймс Рей. Адамдар мага бир нече жолу, эми көрдүңбү, Джеймс, мен иштин жүрүшүнөн маалымат алып турушум керек деп айтышкан. Чындыгында эле силер дайыма иштин жүрүшүнөн маалымат алып турушуңар зарылдыр. Бирок маалымат силерди соруп кетүүсүнө мүмкүндүк бербеш керек. Мен сырды ачкандан кийин жаңылыктарды карабоо жана гезиттерди окубай коюу чечимин кабыл алдым. Себеби алардан менин маанайым чөкчү. Жаңылыктар кызматын жана гезиттерди жаман кабарларды таркаткандык үчүн күнөөлөөнүн кереги жок. Дүйнөлүк коомчулук катары буга биз өзүбүз жооптубуз. Кандайдыр бир трагедия тууралуу чоң, көзгө көрүнгөн баш аты бар гезиттерден көп сатып алабыз. Улуттук же эл аралык катастрофа болгондо жаңылык каналдарынын рейтинги асманга дейин учуп чыгат. Гезиттер жана телекөрсөтүүнүн маалымат кызматтары бизге көптөгөн жагымсыз жаңылыктарды берип турат. Себеби биз коомчулук аны өзүбүз талап кылабыз. Массалык маалымат каражаттары натыйжа болсо, биз өзүбүз себеппиз. Тартуу мыйзамы иштеп жатканы ушундан көрүнөт. Биз жаңы сигнал чагылдырып, каалаган нерселерибизге көңүлүбүздү топтоп койсок гана, телекөрсөтүүлөр жана гезиттер өзгөрүлүп, башка жаңылыктарды алып келе башташат. 153-чү Майкл Бернард Бекфит. Тынчтанууңарга жана көңүлүңөр менен эмоцияңарды каалабаган нерселерден көргүңөр келген нерселерге бура билүүгө үйрөнгүлө. Көңүл багытталган жакка энергия алып барат. Чын дилиңерден ойлонгула. Ошондо гана силердин оюңар дүйнөдөгү ачка адамдарды азыктандырат. Гораций Бонар 1808-1889. Силер бул дүйнөдө өзүңөрдүн феноменалдык күчүңөрдү сезе баштадыңарбы? Силер жашап жатканыңар үчүн ага ээ болуп турасыңар. Силер жагымдуу нерсеге көңүлүңөрдү топтоп койсоңор, маанайыңар көтөрүлүп, дүйнөгө көбүрөөк жакшылык алып келесиңер. Ошол эле маалда силер өз жашооңорго да жагымдуу нерселерди алып келесиңер. Силердин рухий бийиктигиңер жашооңорду жана бүткүл дүйнөнү көкөлөтөт.
Мыйзам бул кыймылдагы сонун нерсе. 154. Джон Демартини. Мен дайым айтам, үн менен ички көрүү сырттан келген пикирге караганда тереңдеп жана ачыгыраак боло баштаганда силер өз жашооңордун ээси боло баштайсыңар. 155. Лиза Николс. Дүйнөнү жана силердин тегереңердеги адамдардын өзгөртүү силердин ишиңер эмес. Силердин ишиңер аалам агымында сезүү жана дүйнөгө анын ушундай экендигине кубануу. Сиз өз жашооңуздун ээсисиз. Аалам сиздин ар бир буйругуңузга жооп берет. Эгер турмушуңарда жагымсыз сүрөттөр пайда болсо, трансқа же депрессияга түшүп кетпегиле. Алар үчүн өзүңөргө жоопкерчиликти алгыла, аларды жарыкка айландыргыла. Эгер алыңар жетсе, кое бергиле. Андан кийин каалаган нерсеңер тууралуу кайрадан ойлонгула. Өз эңсөөңөрдү сезгиле жана ал аткарылгандыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Аалам мол жана кенен. 156. Джо Витали. Мага дайыма, балким силер да ушул суроону бергиңер келеттир. Эгерде баардык адамдар сырды колдонуп, ааламга католог катары мамиле жасаса, жакшы нерселердин баардыгы түкөнбөгөн боюнча тура береби деген суроону беришет. Баардыгы ал жакка багыт алышса, банк жок болуп кетпейби? 157. Майкл Бернард Беквит. Сырдын окуусундагы эң кызыгы ар бир адамга жеткиликтүү болгон нерсенин баардыгы дүйнө жүзүндө абдан көп. Адамдын мээсинде вирус катары калыптанып калган жалган бар. Ал мындай дейт: жакшы нерсе баардыгына эле жете бербейт, анын саны чектелген жана баардыгына жетишпейт. Бул жалган адамдарды коркунучта, чочулоодо, сараңдыкта жана ач көздүктө жашоого мажбурлайт. Жетишпес зарылдык тууралуу ойлор алардын турмуштук тажрыйбасына айланат. Дүйнө кандайдыр бир коркунучтуу таблетканы ичип алгандай. Бирок чындыктын мааниси төмөндөгүдө жатат. Дүйнө жүзүндө жакшы нерселер көп жана баардыгына жетет. Дүйнөдө чыгармачылык идеялар, күч жана энергия, сүйүү жана кубаныч мол. Мунун баардыгы тең өзүнүн чексиз табиятын таанып билген акыл эстен келип чыгат. Жакшы нерселердин жетишсиздиги тууралуу ойлоо, сырткы образдарга гана кароо жана бизге баардыгы тыштан келип жатат деп эсептөө дегенге жатат. Эгерде силер ушундай кылсаңар, анда баарынан мурда зарылдыкты таанып, чектөөлөрдү сезесиңер. Силер эми билесиңер, эч нерсе сырттан пайда болбойт. Алгач иштен, тактап айтканда, ойлордон жана сезимдерден келип чыгат. Силердин акыл эсиңер нерселерди жаратуучу күч. Демек силер бир нерсе жетпей калышы мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Силердин ойлонуу жөндөмүңөр чекке ээ эмес жана силердин оюңар аркылуу материалдаштыруу жөндөмүңөр эч нерсе менен чектелген эмес. Бул баардык адамдар үчүн туура. Эгер силер чынында эле муну билсеңер, анда силердин акыл эсиңер өзүнүн чексиз табиятын баамдаган. 158. Джеймс Рей. Качандыр бир учурларда жер үстүндө басып жүргөн улуу насаатчылар турмуш бул молчулук деп айтышкан. Бул мыйзамдын маңызы мындай: силер молчулук тууралуу ойлонушуңар, молчулукту көрүшүңөр, молчулукту сезишиңер, молчулукка ишенишиңер керек. Бир да ойго силердин акыл эсиңерге киргенге чек коюуга мүмкүнчүлүк бербегиле. Роберт Коллер. 159. Джон Асаров. Ошондуктан биз ресурстар түгөнүп бара жатат деп ойлогон учурубузда ошого эле жетүүгө мүмкүндүк берүүгө жаңы ресурстарды табабыз. Биздеги нефт чыгаруучулардын тобунун реалдуу окуясы адамзаттык акыл эстин кубаты ресурстарды издеп таап ала тургандыгын шыктандыруучу мисал. Bellis Natural Energy Ltd. Анын мүдүрлөрү гуманисттик физиология тармагынын адиси көрүнүктүү доктор Тони Кивинден курс окушкан. Доктор Кивиндин тренингинен кийин мүдүрлөр Bellis нефт өндүрүүчү ийгиликтүү мамлекетке айланат деген ой жүгүртүп, элестөөлөрү ишке ашат деп ынанышкан. Алар чечкиндүү кадам жасап, Снапиш Лукаут аймагында нефт издөөнү башташкан. Бир жылдын ичинде алардын кыялы жана көрүүлөрү ишке ашып, реалдуулукка айланды. Bellis Natural Energy жогорку сапаттагы нефт таап, ал эми андан башка 50 ишкана эч нерсе тапкан эмес. Bellis нефт өндүрө баштады. Себеби бир нече адам өзлөрүнүн акыл эсинин кубаттуу күчүнө ишенишкен. Ресурстарда да, андан башкаларында да эч кандай чектөөлөр жок. Чектөөлөр адамдардын акыл эсинде гана болот. Качан биз акыл эсибизди чексиз жаратман күчкө алып бергенибизде, молчулукту түзүп, көз алдыбызда абсолюттук жаңы дүйнөнү көрөбүз. Bellis Борбордук Америкадагы мамлекет. Юконга жарым аралынын түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан. 1973 жылга дейин Британиялык Гондурас.
160. Джон Демартини. Бизге бир нерсе жетпей жатат деп элестеткенибизде биз жөн гана көзүбүздү ачып, бизди курчап турган молчулукту көрүүнү каалабайбыз. 161. Джо Витали. Билесиңерби, адам баласы чын жүрөктөн жашай баштап, каалаган нерселерине умтула баштаганда, алар бир эле нерсени каалай беришпейт. Бардыгы эле BMW-ны самай беришпейт. Бардыгы эле бул адам менен жашагысы келе бербейт. Бардыгы эле бирдей сезимге ээ болгусу, бирдей кийимди кийгиси келе бербейт. Бардыгы тең, зарыл нерсени жазып алгыла болгусу келбейт. Силер бул жакта биздин эң сонун планетада жайгашкансыңар. Өз жашооңорду түзүү үчүн керемет күчкө ээсиңер. Ойлонуу жөндөмүңөр чексиз болгондуктан өзүңөр үчүн түзүп ала турган нерселерге чек жок. Бирок башка адамдардын жашоосун алардын ордуна түзө албайсыңар. Силер алар үчүн ойлону да албайсыңар. Эгерде силердин оюңарды ээрчүүсүнө мажбурлоого аракет жасасаңар, сиздер ошого окшош зордукту өзүңөргө тартып аласыңар. Андыктан ар бир адам өз турмушун өзү каалагандай түзүп алууга мүмкүндүк бергиле. 162. Майкл Бернард Бекфит. Бардыгы үчүн жетиштүү. Силер буга ишенген болсоңор, анда аны көрөсүңөр. Бул идеянын негизинде аракет кылсаңар, ал силер үчүн ишке ашат. Чындык дал ушундай. Эгер силер бир нерсеге зар болуп турсаңар, эгерде кедейликтин же оорунун курмандыгы болуп турсаңар, анда өзүңөргө таандык күчкө ишенбейсиңер же түшүнбөйсүңөр. Бул силердин каалаганыңарды берүү аалам үчүн көйгөй эмес. Ал бардыгын ар бирине сунуштайт. Роберт Коллер. Аалам бардык нерселерди адамдарга тартуу мыйзамы боюнча сунуштайт. Силер турмушуңарда сынап көрүүнү каалаганыңардын бардыгын тандап алууга жөндөмдүүсүңөр. Бардыгы силер үчүн жана бардыгы жетиштүү болгонун каалайсыңарбы? Анда молчулук бар экендигин, аалам түгөнбөс булак, дүйнөдө ушунчалык укмуш жана сонумдар бар экендигин тандагыла да билгиле. Ар бир адам оюнун жана сезиминин жардамы менен көрүнбөс чексиз булакка кошулууга жана өз жашоосунун молчулукка алып келүүгө жөндөмдүү. Андыктан өзүңөргө зарыл нерселерди тандап алгыла. Себеби силер муну жасай ала турган жалгыз жансыңар. 163. Лиза Николс. Силер каалаган нерселердин бардыгы сүйүү, молчулук, гүлдөө өсүү, бакыт, силер аларды алышыңарды күтүп турушат. Бирок чынында ага жетүүнү самашыңар керек. Ага бардык күчүңөр менен умтулушуңар зарыл. Каалаган нерсеңерди алууга даяр болуп калганыңарда аалам силерге каалаган нерсеңерди же окуяларды алып келип берет. Курчап турган кереметти жана укмуштарды байкагыла да аларды мактап, ыраазычылык билдиргиле. Эгерде силер каалагандай болбой калса, энергияңарды даттануу менен урушууга топтобогула. Каалаганыңарды гана тандап алгыла. Аны андан да көп алыш үчүн. 164. Денис Уэтли. Мурда жашап өткөн көрүнүктүү адамдардын көбү сырдын билимин башкалар менен бөлүшүш керек дегенди үйрөтүүчү өзгөчө маанилүү бөлүгүн байкабай өткөрүп жиберишкен. Азыр тарыхта эң жакшы учур. Алгачкы жолу ар бир адам үчүн сырды биз ачып жатабыз. Бул билим менен силер дүйнөнүн жана өзүңөрдүн чыныгы маңызыңарды таанып биле аласыңар. Сырдын дүйнө менен байланышкан бөлүгү тууралуу менин идеяларым Роберт Коллердин, Прентис Малфордтун, Чарльз Эннердин жана Майкл Бернард Бекфиттин окууларынан улам келип чыккан. Бул түшүнүктөр менен толук эркиндикке ээ болдум. Силер да ушундай эркиндик мейкиндигинде болушуңарга чын жүрөктөн ишенем. Ошондо силердин жашооңордун жана оюңардын күчү менен биздин дүйнөгө жана бүткүл адамзатка улуу жакшылыкты алып келесиңер. Сырды эсиңерге туткула. Биринчи, силер каршылык көрсөткөндүн бардыгын тартып турасыңар. Себеби буга көңүлүңөрдү эмоционалдуу топтоп койгонсуңар. Бардыгын өзгөртүү үчүн өзүңөргө карагыла. Өз ойлоруңар жана сезимиңер менен жаңы сигнал чагылдыра баштагыла. Экинчи, негативдик нерселерде жана окуяларда көңүлүңөрдү топтоо менен дүйнөгө жардам бере албайсыңар. Силер дүйнөлүк көйгөйлөргө топтолуп турганыңарда, аларга энергия кошуу менен бирге өз жашооңорго да жагымсыз нерселерди тартып келе бересиңер. Үчүнчү, дүйнөлүк көйгөйлөргө көңүлүңөрдү топтогондун ордуна аз өз көңүлүңөрдү жана энергияңарды ишенимге, сүйүүгө, молчулукка, билимге жана тынчтыкка бургула. Төртүнчү, биз бардык жакшы нерселерди түгөтө албайбыз. Себеби дүйнөдө бардык үчүн баары жетиштүү, жашоонун өзү эле табиятынан молчулукка баткан. Бешинчи, силерде ойдун жана сезимдин жардамы менен түгөнбөс булактан жыргалды алуу жана аларды өз жашооңорго алып келүүгө жөндөмүңөр бар. Алтынчы, дүйнөдө бардыгын мактагыла жана ыраазы болгула. Аны менен силер
таарыныштарды жана чатактарды ээритип жибересиңер да улуу жыштыкка сүйүүнүн жыштыгына багыт аласыңар. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7 бөлүм. Siz үчүн сыр. 165. Джо Хагелин. Айланабыздан көрүп тургандарыбыздын баардыгы ал гана эмес, өз денелерибиз да айсбергдин чокусу гана. 166. Боб Проктор. Бул тууралуу ойлонгула. Колуңарды карагыла. Ал москоол көрүнөт. Ал эми чындыгында андай эмес. Эгерде колуңарды микроскоп алдына коюп көрсөңөр, энергиянын вибрацияланган биримдигин гана көрөсүңөр. 167. Джон Асаров. Баардыгы тең бир эле нерседен турат. Мейли ал силердин колуңар болсун, мейли океан же жылдыз болсун. 168. Бен Джонсон. Баардыгы энергия болуп саналат. Мен муну түшүнүүгө силерге жардам берем. Аалам бар, андан сырткары биздин галактика, биздин планета бар. Өзүнчө денелер, алардын ар биринин ичинде органдар системасы, клеткалар, молекулалар, атомдор, андан ары энергия, көптөгөн деңгээлдер бар. Бирок эсеп боюнча ааламда бир гана энергия бар. Мен мектептен физиканы окуучу эмесмин. Ошентсе да кванттык физика боюнча татаал китептерди окуп жатып, аларды сонун түшүндүм, себеби түшүнгүм келген. Кванттык физиканы окуп үйрөнүү мага сырды энергетикалык деңгээлде терең түшүнүүгө жардам берди. Сырдын окуулары менен азыркы илимдин теорияларынын толук дал келишин көргөндө көптөгөн адамдардын ишеними күчөйт. Силер эмне себептен ааламдагы эң кубаттуу өткөргүч экениңерди түшүндүрүп берүүгө уруксат бергиле. Жөнөкөй сөз менен айтканда, энергия бул вибрация, ал түрдүү жыштыкка ээ. Силер да энергия болуу менен бирге кайсы бир жыштыкта толкун бересиңер. Силердин жыштыгыңарды ар бир учурда силер ойлогон жана сезген нерсеңер аныктап турат. Силер каалаган ар бир нерсе да энергиядан туруп толкун жаратат. Демек, баардыгы энергия болуп саналат. Мына силерге илимий түшүндүрмө. Силер каалаган нерселериңерди ойлоп, ал жыштыкты чагылдырып жатканда, каалаган нерсеңдин энергиясын силердин жыштыгыңарга өтүүгө мажбурлайсыңар да, аларды өзүңөргө тартып аласыңар. Сиз ааламдагы эң кубаттуу өткөргүчсүз, себеби энергияны ойлордун жардамы менен топтоого жана көңүлүңдү топтоп койгон нерсеге толкунду жогорулатууга жана ошонун негизинде магнит сымал аларды тартып алууга күч берилген. 100 жыл мурун Чарльз Эннел акыркы кылымдын илимий ачылыштары тууралуу түшүнүгү жок туруп эле ааламдын кандай иштешин билген. Ааламдык акыл эс, интеллект гана эмес, субстанция да. Бул субстанция электрондорду чогултуп, аларды тартуу мыйзам боюнча атомдорго бириктирген күч болуп саналат. Атомдор өз кезегинде ошол эле мыйзам боюнча биригишет да молекулалар түзөт. Молекулалар көрүнүүчү формаларды түзөт. Ошентип, бул мыйзам ар бир кубулуштун артында жашынган жаратуучу атомдор гана эмес, баардык дүйнөдө, ааламдагы баардык кубулуштарда жашынып жаткан күч. Чарльз Эннел. 169. Боб Проктор. Силер кайсы шаарда жашап жатканыңар маанилүү эмес. Силердин денеңерде бул шаарды бир жума бою жарык кылуу үчүн потенциалдык энергия жетиштүү. Бул кубатты сезиш үчүн тирүү өткөргүч болуш керек. Аалам тирүү өткөргүч. Ар бир жандыктын жашоосунда баардык абалды баштан өткөрүүгө анда энергия жетиштүү. Адам аң сезими, ааламдык акыл эс менен кесилишкенде, адам ааламдын баардык күчүнө ээ болот. Чарльз Эннел. 170. Джеймс Рей. Көптөгөн адамдар өзлөрүнүн физикалык денеси аркылуу аныкташат. Бирок биз дене гана эмеспиз. Микроскоптон да адам энергетикалык талаа экендиги көрүнүп турат. Силер кванттык физика боюнча адиске келип, дүйнөнү эмне түзүп турат деп сурасаңар болот. Ал энергия деп жооп берет. Макул. Ал энергияны сүрөттөп бериңизчи. Ал эч качан түзүлбөйт жана жок кылынбайт. Ал дайыма болгон жана боло бермек. Качандыр бир учурда болгондордун баардыгы азырда бар. Ал формага ээ болот жана жашайт жана аны таштап кетет. Андан кийин дин кызматкерине барып сурагыла. Ааламды эмне түзгөн? Кудай. Анда Кудайды сүрөттөп бериңизчи. Ал дайыма болгон жана боло бермекчи. Аны түзүүгө да жоготууга да мүмкүн эмес. Ал бардыгы качандыр бир учурда болгон боло бермек. Форманы кабыл алат, анда жашайт жана аны таштап кетет. Көргөнүңөрдөй сүрөттөө бирдей эле.
терминдери гана айырмаланат. Андыктан силер өзүңөрдү жөн гана басып жүргөн этте ойлосоңор, дагы бир жолу жакшылап ойлонуп көргүлө. Силер рухий жандысыңар. Силер андан да чоң энергетикалык талаада жашап турган энергетикалык талаасыңар. Бирдиктүү ааламдык акыл эс. 171. Джон Хагелин. Кванттык механика, кванттык космология, аалам ойдон жаралат жана бизди курчап турган материя бул жөн гана тыгыз жайгашкан ойлор экендигин далилдейт. Акырында биз аалам булагыбыз, өз күчүбүздү тажрыйбада тааныганыбызда андан да көп нерсеге жетиш үчүн ошол бийликти колдоно алабыз. Биздин денебиз жана ден соолугубуз биздин курчап турган чөйрө биз тарабынан жасалып, өз күчүбүздү позитивдүү же негативдүү колдонуудан көз каранды болот. Ошентип биз өз тагдырыбызды гана жаратпастан ааламдын да тагдырын жаратабыз. Чындыгында ааламдын мүмкүнчүлүгү чексиз. Аны биздин түшүнүгүбүздүн жана ааламдын кыймылдуу күчүн колдоно билүү деңгээлибиз гана чектейт. Улуу лидерлердин жана устаттардын айрымдары ааламды доктор Хеллин сүрөттөгөндөй сүрөттөшкөн. Алар нагыз нерселердин бардыгы бирдиктүү ааламдык акыл эс жана бирдиктүү акыл эс болбогон бир да жер жок деп айтышкан. Бирдиктүү акыл эс бул интеллект, акылдуулук, ал бардыгы боло алат жана бардык жерде бир эле маалда болот. Бирок дүйнөдөгүлөрдүн бардык жерде жүргөн бирдиктүү ааламдык акыл эс болсо, анда ал сиздерде да жашайт. 172. Джон Асаров. Биз бири-бирибиз менен байланыштабыз. Биз жөн гана муну көрбөйбүз. Чындыгында эч кандай ичинде жана тышында жок, бир гана бирдиктүү энергетикалык талаа бар. Ааламда бардыгы бири-бири менен байланышкан. Демек силер буларга кандай мамиле кылсаңар да, жыйынтыгында биз бардыгыбыз бирдиктүү бир энергетикалык талаанын же бирдиктүү бийик акыл эстин же бирдиктүү аң сезимдин же бирдиктүү жаратуу булагынын бөлүгүбүз. Каалаганыңардай айта бергиле. Бирок бардыгыбыз бирөөбүз. Силер тартуу мыйзамынын биз бирөөбүз деген элестетүүсүн чегинде карасаңар, аны абсолюттук түрдө көрө аласыңар. Эмне себептен бирөөлөр тууралуу негативдүү ойлогонуңар силерге гана залал тийгизерин түшүнөсүңөр. Себеби биз бирөөбүз. Силер өзүңөр негативдүү ойлорду жана сезимдерди түзмөйүн силерге зыян келтирилбейт. Өзүңөрдөгү ар бир негативдик эмоцияңарды талдоо менен ал коркунучка негизделгенин байкайсыңар. Таймаштар, конкуренциялар мындай чектөөлөрдүн мисалдары. Конкуренция терминин силер коркуу менен колдоносуңар. Ааламдын камылгасы чектелүү деп эсептейсиңер. Бардыгына баары жетише бербейт. Ошондуктан бир нерсени алуу үчүн биз таймашыбыз жана бири-бирибиз менен күрөшүшүбүз керек деп эсептейсиңер. Бирок чындыгында мындай күрөштө силер жеңдик деп ойлосоңор дагы эч качан жеңбейсиңер. Тартуу мыйзамы боюнча сиздер таймашууга түшүп жатканда силер менен жашооңордо күрөшө турган адамдарды жана абалдарды тартып ала бересиңер. Ошентип акырында силер жеңилесиңер. Биз бардыгыбыз бирөөбүз жана бардык таймаштардагы сиздин душманыңыз сиз өзүңүз. Мээңерден конкуренция тууралуу ойлорду алып салуу керек. Өз кыялыңарга, фантазияңарга гана көңүлүңөрдү топтогула да, мелдештерди жашоо деңгээлиңерден чийип салгыла. 173. Лиза Николс. Биздин денебиз же биздин физикалык катмарыбыз көп учурларда көңүлүбүздү алып коет. Бирок бул биздин рухубуз үчүн тамыр. Биздин рухубуз ушунчалык улуу, өзүнө мейкиндиктин бардыгын алып батырып алат. Сиз түбөлүк жашоосуз, сиз адам формасында келген кудайсыз. Силер керемет үчүн жаралгансыңар. 174. Майкл Бернард Бекфит. Библияда биз кудайдын образы жана окшошубуз деп айтылат. Биз аалам өзүн өзү тааныган ыкмалардын бирибиз деп айтууга болот. Биз мүмкүнчүлүктөрдү ачып турган чексиз мейкиндикпиз. Мунун бардыгы чындык. Силердин болгонуңардын 99%-ыңар көрүнбөс жана сезилбес. Бакмистер Фуллер 1895-1983. Силер физикалык денедеги кудайсыңар. Силер физикалык жашоонун туюнтулушусуңар. Силер космикалык жандык. Силер акылмандык жана ааламдагы акыл эс. Силер жаратуучу жана анын бул планетадагы жаратканысыңар. 175. Джеймс Рейс. Бардык салтта силер кудайдын образы боюнча жаралгансыңар деп айтат. Демек, силер улуу потенциалга жана өз дүйнөңөрдү жаратып алууга жөндөмдүүсүңөр. Бардыгы чынында эле ушундай. Бардык күч иштен чыгат жана силерге баш ийет. Роберт Коллер. Силердин өткөн чагыңар эмес. 176. Джек Кенфилд.
Көптөгөн адамдар өзлөрүнүн абалдарын курмандыгы катары санашат да, дайыма баардыгын өткөн окуяларга шылтоолошот. Мисалы, ырайымсыз атасынын же жайсыз үй бүлөдө өскөндүгүн айтышат. Психологдордун көпчүлүгү жайсыз үй бүлө катары 85% үй бүлөнү эсептейт. Андыктан силер бул боюнча уникалдуу эмессиңер. Мисалы, менин ата-энем алкоголиктер болчу. Атам мага каардуу мамиле кылчу. Апам болсо, мен 6 жашымда аны менен ажырашып кеткен. Мындай окуяны ар бир адам айтышы мүмкүн. Бирок маселе силер азыр эмне кылганыңарда турат. Силер эмнени тандап аласыңар? Силер албетте өткөн дövrгө көңүлүңөрдү топтоп койсоңор да болот. Балким азыр каалаган нерсеңерге топтойсуңар. Адамдар каалаган нерсесине бурулса, баардык каалабаган нерселер өзүнөн өзү жоголот. Өз акыл эсин жашоосунун жаман жактарына бурган, өткөндөрүнө улам-улам капалана берген адам ошол сыяктуу кырсыктарды келечекке чакыра берет. Эгерде келечегиңерде кырсыктан башка эч нерсе көрбөсөңөр, анда аларды каалагыла, сураңгыла, алар сөзсүз келет. Прентис Малфорд. Эгер силер улам эле өткөнгө кайрыла берсеңер, ошол кыйынчылыктар жана жагымсыз сезимдер тууралуу ойлоно берсеңер, андан да көп кыйынчылыктарды азыр тартып ала бересиңер. Өткөн күндөрүңөрдү кое бергиле. Ал кандай болгону маанилүү эмес. Муну өзүңөр үчүн жасагыла. Эгер силер бирөөңө болгон таарынышыңарды сактап жүргөн болсоңор, же бирөөнү күнөөлөсөңөр, өзүңөргө гана зыян алып келесиңер. Силер өзүңөр татыган жашоонун түзүүчүсүсүңөр. Каалаган нерсеңерге көңүлүңөрдү топтоп, жакшы сезимдерди чагылдыра баштаганыңарда, тартуу мыйзамы сөзсүз түрдө силерге жооп берет. Силер биринчи кадамыңарды гана жасашыңар керек. Ал силердин жашооңордогу магияны бошотот. 177. Лиза Николс. Силер өз тагдырыңардын сүрөтчүсү жана конструкторусуңар. Силер жазуучу, өз тарыхыңарды жазасыңар. Калемсап колуңарда. Анын алдынан силер тандап алган нерселер гана чыгат. 178. Майкл Бернард Бекфит. Тартуу мыйзамындагы эң сонун нерсе азыр болуп турган орундан жана абалдан баштоого болоорлугу. Чындап ойлоно баштоо, ичиңерде музыканы, гармонияны, бакытты түзүүнү баштоо. Мыйзам силерге жооп берет. 179. Джо Витале. Адамда баардыгы жетиштүү экендигине силер эми ишенесиңер. Же болбосо, мисалы, силер карыбай жашараарыңарга ишенесиңер. Тартуу мыйзамынын жардамы менен баардыгын биз каалагандай жасап алабыз. 180. Майкл Бернард Бекфит. Эми силер тукум куума тармактан, маданий коддордон, социалдык жок нерсеге ишенүүдөн арыла аласыңар. Жана силерде катылган күч дүйнөнүн күчүнөн чоң экендигин далилдей аласыңар. 181. Фред Аллан Вульф. Балким силер эми мунун баардыгы жакшы, бирок мен мындай кыла албайм деп ойлорсуңар. Же болбосо мен муну жасоого ал мүмкүндүк бербейт, же ал муну жасалышыма уруксат бербейт, же буларды аткарыш үчүн менде жетиштүү акча жок, же бул үчүн мен күчтүү эмесмин, же мен анчалык бай эмесмин деп ойлойсуңар. Негизинен мен андай эмес, мен мындай эмес, ар бир мен андай эмес, бул жаратуунун иши. Мен анте албайм деп айтканыңарды байкап, бул сөздөр менен эмне түзүп жатканыңарды түшүнүү абдан пайдалуу. Доктор Вульф мындай дейт: муну баардык улуу насаатчылар да белгилешет. Мен ошондоймун, мен алым жетет, мен аткара алам деген фразалар зор күчкө ээ. Силер бул сөздөрдү айтканда кийинки сөзүңөр кубаттуу эффектиге ээ болот. Себеби силер муну болгон факты катары жарылып жатасыңар. Силер ишенимдүүлүктү чагылдырып жатасыңар. Эгерде мен чарчадым, мен ооруп жатам, же болбосо мен кечиктим, же мен семизмин, же мен карып калгам дегенден баштасаңар, жин силерге сенин каалооң мен үчүн мыйзам деп жооп берет. Эми мунун баардыгын билген соң, өз пайдаңар үчүн кубаттуу менди колдонуп көрбөйлүбү? Мисалы, мен ар бир жакшы нерсени алам, мен бактылуумун, мен баймын, мен ден соолугум чың, мен дайыма өз учурунда келем, мен сүйүүмүн, мен түбөлүк жаштыкмын, мен күнүгө энергияга толуп турам. Система Устат ачкыч китебинде Чарльз Эннел мындай дейт: адам каалаган нерселердин баардыгын камтыган ырастоо бар. Ырастоо курчап турган дүйнөнү гармония абалына алып келет. Эннел ага дагы кошумчалайт: анын себеби мында. Ырастоо чындыкка дал келет. Ал эми чындыктын алдында жаңылануу жана талаш тартыштын баардык формасы жоголуп кетет. Бул ырастоо
мен бүтүн, сонун, күчтүү, кубаттуу, сүйүү, гармониялуу жана бактылуу. Эгер бул каалоолорду көрүнбөгөн реалдуулуктан көрүнгөн реалдуулукка ташып келүү оор болсо, башка жолду карап көргүлө. Каалаган нерсеңерди ишке ашкандай элестеткиле. Ошондо анын жарыктын ылдамдыгы менен материалдаштырасыңар. Силер суранып жаткан учурда каалаган нерсеңер ааламдын рухий талаасында фактыга айланат. Силер бир нерсе тууралуу ойлонгондо, ойлогонуңар эбактан бери жашап жатканын жана алар сөзсүз материалдаштырылаарын билгиле. Бул мыйзам жасай ала тургандыгына чек жок. Өз кыялыңарга ишенүүгө батынгыла. Өз кыялыңар ишке ашкандай ойлонгула. Чарльз Эннел. 182. Майкл Бернард Бекфит. Буга чек барбы? Жок. Абсолюттуу эч кандай чек болбойт. Биз чексиз жандыкпыз. Бизде эч кандай чек жок. Жөндөм жана талант, мүмкүнчүлүк жана күч алар планетадагы ар бир адамда болот жана алар чектелген эмес. Өз оюңарды баамдагыла. Силердин баардык күчүңөр бул күчтүү баамдаганыңарда жана аны ан сезимиңерде кармап турганыңарда. Силердин акыл эсиңер, эгер ага мүмкүндүк берсеңер, акылдан ажыраган поезде ары бери кагылат. Ал өткөн ойлоруңарды көздөй агып жөнөйт. Анан келечек тууралуу ойлорго алып барат да, өткөн жагымсыз нерселериңерди келечекке киргизип жиберет. Көзөмөлсүз ойлор дагы реалдуулукту жаратат. Силер аны түшүнгөндө, азыркы учурда болуп калсаңар да, азыр эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңарды билесиңер. Өз оюңардын үстүнөн көзөмөл аласыңар. Силердин күчүңөрдүн булагы жана маңызы ошондо. Күчтүн сыры күчтү таанууда. Чарльз Эннел. Сырды эсиңерге туткула. Баардыгы энергия болуп саналат. Силер энергетикалык магнитсиңер. Силер баардыгын энергияга толтуруп жана өзүңөргө багыт алууга мажбурлап электрлештиресиңер. Өзүңөрдү электрлештирсеңер жана каалаган нерселериңерге умтулууга мажбурлап энергия менен камсыз кыласыңар. Экинчи, силер руханий жандыксыңар. Силер энергия, ал эми энергия түзүлбөйт жана жок кылынбайт. Ал форманы гана өзгөртөт. Ошондуктан силердин чыныгы маңызыңар болгон жана боло берет. Үчүнчү, аалам ойдон жаралат. Биз өз тагдырыбызды гана жаратпастан аалам тагдырында жаратабыз. Төртүнчү, силерге чеги жок идеялардын булагы жеткиликтүү. Келечектин баардык ачылыштары, билимдери жана изилдөөлөрү ааламдык акыл эсте мүмкүндүк катары адам баласы аны жашоого ойготконду күтүп жашайт. Баардыгы биздин аң сезимибизде жайгашкан. Бешинчи, биз баардыгыбыз бири-бирибиз менен байланыштабыз жана биз баардыгыбыз бирөөбүз. Алтынчы, өткөндөгү кыйынчылыктарыңарга жана жагымсыздыктарыңарды, маданий кодекстерди жана социалдык ишенимиңерди артка калтыргыла. Силер өзүңөргө татыктуу жашоону түзүп алуучу жалгыз жансыңар. Жетинчи, силердин каалооңорду материалдаштыруунун жолу каалаган нерселерди ишке ашкандай көрүү. Сегизинчи, силердин күчүңөр оюңарда, демек аны тааныгыла. Башкача айтканда, эстөөнү эстегиле. Өмүр үчүн сыр. 183. Нил Дональд Уолш, жазуучу, эл аралык деңгээлдеги лектор жана рухий элчи. Асманда Кудай силердин максатыңарды жана маңызыңарды, силердин турмуштук миссияңарды жазып кое турган такта жок. Нил Дональд Уолш, ажарлуу жигит, 25-кылымдын 1-жарым жылдыгында жашаган деп жазылып туруучу такта жок асманда. Андан кийин боштук. Мен эмне үчүн бул такта, эмне иш кылып жүргөнүмдү түшүнүү үчүн ушундай тактаны табыш гана керек да. Кудай мен үчүн эмнелерди ойлоп таап койгондугун аныкташ керек. Кудай чынында эле мен тууралуу ойлойт, бирок такта жок. Демек силердин максатыңар жана жашооңордун маңызы силер өзүңөр кандай элестетсеңер дал ошондой. Силердин миссияңар өзүңөр үчүн өзүңөр ойлоп табууңарда турат. Силердин жашооңор өзүңөр түзгөндөй болот жана ал үчүн силерди эч ким азыр да андан кийин дагы соттобойт. Тактанын бетин өзүңөр каалаган нерселериңер менен толтуруу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эгерде силер анын бетине өтүп кеткен жагымсыз окуялар менен толтуруп койсоңор, тез аранын ичинде өчүрүңүз. Силерге эч жардамы жок. Силер үчүн иштебеген, өтүп кеткен нерселердин баардыгын өчүргүлө да, алар силерге бул жерге жана жаңы башталышка жетүүгө жардам бергендиги үчүн ыраазычылык билдиргиле. Алдыңарда актай такта турат. Силер азыр эле ушул эле жерден жаңыдан баштасаңар болот. Кубанычка ээ болгула да аны менен жашагыла. 184. Джек Кенфилд.
Бул түшүнүккө жетиш үчүн мага көптөгөн жылдар талап кылынды. Мен кандайдыр бир чектин ичинде жашашым керек, болбосо Кудай мага нараазы болот деген ишенимде өскөн элем. Менин негизги максатым кубанычты сезип, анда жашаш керек экендигин чындап түшүнгөндөн кийин мен өзүмө кубаныч гана тартуулап турган нерселерди жасай баштадым. Ошондон улам менде эгер силерге бир нерсе жакпай калса, аны аткарбагыла деген лакап бар. 185 Нил Дональд Уолш. Кубаныч, сүйүү, эркиндик, бакыт, күлкү, жашоо деген мына ушундай. Эгерде силер медитация саатында кубанычка ээ болсоңор, Кудай жалгасын, жасай бергиле. Эгерде силерди колбаса менен бутерброд кубантса, аны менен да алек боло бергиле. 186 Джек Кенфилд. Мен өз мышыгымды сылап жатканда кубанып турам. Жаратылыш ичинде сейилдеп жүрсөм да кубанам. Мен бул абалда дайыма болгум келет. Мен муну жасай алганда мага бир эле нерсени жасоо, өзүм каалаган нерсеге умтулуу керек. Ошондо гана ал пайда болот. Силерге жаккан, силерге кубаныч тартуулаган нерселерди жасагыла. Эгерде силерди кубанта турган нерселерди билбесеңер, анда өзүңөрдөн сурагыла. Менин кубанычым эмнеде? Силер аны таап, сезээриңер менен тартуу мыйзамы силердин жашооңорго миңдеген жагымдуу нерселерди, адамдарды, абалдарды, окуяларды жана мүмкүнчүлүктөрдү силер кубанычты чагылдырып тургандыгыңар үчүн гана алып келет. 187 Джон Хагелин. Бакыт чынында эле ийгиликтин отуну. Азыр бактылуу болгула, азыр кубангыла. Силер жасай турган жалгыз эле нерсе ушулар. Китептин башынан аягына дейре силер бул идеяны алып чыккан болсоңор, анда силер сырдын көп бөлүгүн түшүнгөнсүңөр. 188 Джон Грей. Силерди кубандырган нерселердин баардыгы андан да көп кубанычтарды тартып келип турат. Силер азыр бул китепти окуп жатасыңар, аны өз жашооңорго тартып алдыңар. Тандоо силерде турат. Аны кабыл алууну жана колдонууну каалайсыңарбы? Эгерде ал маанайыңарды көтөрсө, буйрусун силерге, колдоно бергиле. Эгерде андай болбосо, жөн гана таштап койгула. Анда силерди кубантала турган, силердин жүрөгүңөрдөн орун таба алган нерсени таап алгыла. Сырдын билими силерге өткөрүлүп берилди. Аны кантип колдонооруңар силергеден гана көз каранды. Кандай чечим кабыл алсаңар да, баардыгы туура болот. Бул билимди колдоносуңарбы же жокпу, бул да силердин тандооңор. Тандоо эркиндиги дайым силер менен. Өз рахатыңардын артынан бара бергиле. Ошондо гана аалам мурда дубалдар гана болгон жерлердеги да эшиктерди ачып берет. Джозеф Кэмпбелл. 189 Лиза Николс. Силер өз рахатыңарды коштоп жүргөндө кубанычтын чексиз мейкиндигинде жашайсыңар. Өзүңөрдү ааламдын байлыгына ачып жатасыңар. Өз жашооңорду өзүңөр жакшы көргөн адамдар менен шыктанып бөлүшсөңөр жана силердин шаттыгыңар, бактыңар курчап тургандарга жугуштуу. 190 Джо Витале. Дал ушуну мен үзгүлтүксүз аткарам. Өз кубанычымды, шыктануумду, энтузиазмымды ээрчийм. Мен булар менен эртеден кечке алектенем. 191 Боб Проктор. Жашоодон рахат алгыла, себеби жашоо феноменалдуу. Бул өзгөчө окуя. 192 Мари Даймонд. Силер башка реалдуулукта, башка жашоо менен жашайсыңар. Ошондо адамдар силерге карап, сен менден эмнең менен айырмаланасың деп сурашат. Бир гана айырмачылык силер сырды колдонгонуңарда жатат. 193 Морис Гудмен. Эми силер башка адамдар силердин колуңардан келбейт деген нерселерди жасап, ошолор боло аласыңар. 194 Фред Алан Вульф. Биз азыр чынында эле жаңы мезгилдерге кирип келе жатабыз. Мунун акыркы чеги космос эмес, сериалдарда айтылгандай жылдыздуу жол, бирок акыл эске карай жол. 195 Джон Хагелин. Чексиз мүмкүнчүлүктөрдүн, чексиз потенциалдын келечегин көрүп турам. Эсиңерге түшүргүлө. Биз адам мээсинин 5%-нан көп эмес гана потенциалын колдонобуз. Ал эми туура өнүгүүнүн жана билим берүүнүн натыйжасы 100% болот. Эми адамдар өз интеллектуалдык жана эмоционалдык потенциалын толугу менен колдонгон дүйнөнү элестеткиле. Биз каалаган жерибизге бара алабыз. Биз каалаган нерселердин баардыгын аткара алабыз. Каалаган нерселерге жетише алабыз. Азыр биздин эң сонун планетабызда тарыхтагы эң керемет жана кызык мезгил башталып келе жатат. Жакында адам ишмердүүлүгүнүн баардык тармактарында мүмкүн эмес нерсе кантип мүмкүн болуп калгандыгын, кантип баардык көргөйлөр чечилип жаткандыгын көрөбүз жана сезебиз.
чектелүү тууралуу ойлордон арылгандыгыбызда гана чексиз экендигибизди билебиз да, адамзаттын спортто, медицинада, искусстводо, технологияларда, илимде жана чыгармачылыктын бардык тармактарында туңгуюкталган чексиз улуулугун сезип тааныйбыз. Өз улуулугуңарды тааныгыла. 196 Боб Проктор. Силер каалаган нерселериңердин бардыгына ээ экениңерди элестеткиле. Бул тууралуу бизге ар бир диний китеп, ар бир улуу философиялык трактат, качандыр бир мезгилде жашап өткөн ар бир рухий лидер айтып жатат. Өткөнгө кайрылгыла жана улуу акылмандарды кадырлагыла. Алардын көпчүлүгүнүн аттары бул китептерде силерге жолукту. Алардын бардыгы сырды билишчү. Эми силер да билесиңер. Жана силер бул сырды канчалык көп колдонсоңор, аны ошончолук жакшы түшүнөсүңөр. Сыр силердин ичиңерде. Силер ички энергияңарды канчалык көп колдонсоңор, өзүңөргө ошончолук күч тартып келесиңер. Аны менен атайын алектенүүгө зарыл болбогон чекке жетесиңер. Себеби силер өзүңөр күчкө айланасыңар, акылмандыкка, сүйүүгө, кубанычка айланасыңар. 197 Лиза Николс. Силер өз жашооңордун түйүндүү чекитине жакындап келе жатасыңар. Себеби силердин ичиңерде бир нерсе, силер бакытка татыктуусуң деп айтат. Бул дүйнөгө баалуулук кошуу, бир нерсе алып келүү үчүн төрөлгөнсүңөр. Ошондой эле кечээге караганда жөн эле чоң, эң жакшы бирөө болуш үчүн да жаралгансыңар. Силер башыңардан өткөргөн ар бир абал, ар бир жашап өткөн тажрыйба силерди ушул учурга, дал ушул мөөнөткө даярдаган. Алган билимиңердин натыйжасында эмнени жарата аларыңарды элестетип көргүлөчү. Эми силер өз тагдырыңардын жаратуучусу экениңерди сездиңер. Силер канчалык деңгээлде жашоого жөндөмдүүсүңөр. Өзүңөр жашап жатканыңар менен эле кандай улуу боло аласыңар, канчалаган адамдарды бакытка бөлөй аласыңар. Бул мүмкүнчүлүктү кандай колдоносуңар? Эч ким сиздин бийиңизди бийлей, сиздин ырыңызды ырдай албайт. Эч ким сиздин романыңызды жаза албайт. Силер кимсиңер? Эмне иш кыласыңар? Бардыгы ушул жерден азыр башталат. 198 Майкл Бернард Бекфит. Сиздин жашооңузда эмнелер болуп өткөнүнө өзүңөрдү канчалык жаш же кары сезгениңерге карабай, укмуш экениңерге, сизде эң сонун укмуштуудай бир нерсе бар экенине ишенем. Силер туура ойлоно баштаган көз ирмемде силердин ичиңердеги күч, бүтүн дүйнөдөн да чоң болгон күч көрүнө баштайт. Ал силердин жашооңорду толугу менен камтып алат. Ал силерди тойгузат. Ал силерди кийинтет. Ал силерди жетелеп жүрөт, коргойт жана багыттайт. Силердин жашооңорду кармап турат. Албетте, силер ага мүмкүндүк берсеңер. Мен муну билерим шексиз. Жер силер үчүн айланат. Океандагы суунун көбөйүшү жана азайышы да силер үчүн. Канаттуулар силер үчүн сайрашат. Силер үчүн күн чыгып кайра батат. Жылдыздар күйөт. Силер көрүп турган ар бир сонун нерсе, силер башыңардан өткөргөн ар бир керемет, бардыгы силер үчүн. Айланаңарды карагылачы. Эч нерсе силерсиз жашай албайт. Силер өзүңөрдү ким деп элестетсеңер маанилүү эмес. Силер эми чынында ким экениңер тууралуу чындыкты билесиңер. Силер ааламдын ээсисиңер. Силер падышалыктын мураскорусуңар. Силер жашоонун өзгөчө ишке ашырасыңар. Эми силер сырды билесиңер. Силер менен кубаныч бирге болсун. Бул сыр болгон, болуп жаткан жана боло турган нерселердин баарына жооп. Рольф Олдо Эмерсон. Сырды эсиңерге туткула. Биринчи, өз жашооңордун тактасында каалаганыңарды жазуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Экинчи, силер бир гана нерсени аткарышыңар керек, азыр бактылуу болуу. Үчүнчү, өз энергияңарды канчалык көп колдонсоңор, ошончолук көп күч силер аркылуу өтөт. Төртүнчү, өз улуулугуңарды туюу мезгили келди. Бешинчи, биз жаңы эранын башталышында турабыз. Качан гана чектөөчү ойлордон арылганыбызда жашоонун жана чыгармачылыктын бардык тармактарында адамзаттын чыныгы улуулугун тааныйбыз. Алтынчы, силерге жаккан нерселерди жасагыла. Ал эмне экенин билбесеңер, мага эмне кубаныч алып келет деген суроо бергиле. Силер муну менен алектене баштаганда өзүңөргө бир топ жагымдуу нерселерди тартып келесиңер. Себеби кубанычты чагылдырып турган болосуңар. Эми силер сырды билгениңерде алардын колдонулушу силерден гана көз каранды болот. Силер эмнени гана тандабагыла, бардыгы туура, бардык ийгилик жана күч силерге таандык.